Кыргызстанда 2027 жылдын 1-январынан тартып полимер пленкасынан жасалган желим баштыктарды жана пластик буюмдарды өндүрүүгө, сатууга жана акысыз берүүгө тыюу салынат. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын аймагында полимер пленкасынан жасалган пакеттерди жана пластик буюмдарды жүгүртүүнү чектөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Бул мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2023 жылдын 29-июнунда кабыл алынган. Кыргызстандын аймагында акырындык менен желим баштыктардан баш тартуу демилгесин коомчулук кубануу менен кабыл алууда. Желим баштыктардан бөтөлкөлөрдөн улам пайда болгон таштандылар өтө көп экендигин белгилеген жарандар өлкөбүздүн таза экологиясы башкы орунда экендигин белгилешет. Туура калат. Ошондой тазалыкты сакташыбыз керек, экологияны сакташ керек. Муундарга керек да бүт жаңы Кыргызстан, таза Кыргызстан, туурабы? Ама ошо пакеттерди жок эле болуп кетсе жакшы болмок. Мында кагаздар чыгып атпай, ал жакшы экен өрттөлүп кетет. Пакеттер учат экен ар кай жерде. Анан кийин жок болуп эле калса жакшы болмок эми. Анан магазин өкмөт нени чыгарса биз эл колдоно беребиз да. Ишти сразу эле колго алып кетиш кыйын го, себеби дегенде биринчи даярдаш керек да, жанагындай кагаз буюмдардын баарын даярдап алып турандан кийин өтүш керек да. Эгер желим буюмдар менен тез эле турмуштан четтетип койгондо проблема пайда болот экөөгөчү. А бирок максат тур эле. Баклажка пластиковый абаны өлтүрөт, отко жакканга да болбойт. Абаны аябай эле бузат, ага каршымын. Учурда желим баштык идиш аяктар базар дүкөндөрдөн тышкары тамактануу жайларында да кеңири колдонулат. Полиэтилен баштыктарынын экологияга тийгизген зыяндуулугу өтө чоң экендигин экологдор ар дайым эле айтып келишет. Полиэтилен ошол желим идиштердин айлана чөйрөгө деги эле адам баласынын саламаттыгына, экологияга тийгизген терс таасирин айта турган болсок, бул ошол өзгөчө полиэтилен жеңил баштыкчалары бул айлана чөйрөдө, ошол атмосферада 100 жылдап, 200 жылдап ошол баягы зыяндуу болуп туруп, ошол атмосферада жок болбой кала бере турган жөндөмгө ээ да. Андан сырткары ошол адам баласына, айлана чөйрөгө терс таасирин тийгизип, химиялык, токсикалык элементтерди өзү менен кошо бөлүп чыгып туруп, ошол 100 жыл аралыгында дагы ошол бир майда бөлүкчөгө айланган учурда дагы ошол майда бөлүкчөсү дагы ошол айлана чөйрөгө, адам баласынын саламаттыгына зыяндуу зат болуп кала берет экен да. Учурда Ысык Көл облусунун курорттук аймагында полимер пленкасынан жасалган пакеттерди жана пластик буюмдардын бардык түрлөрүн жүгүртүүгө тыюу салынды. Ошондой эле 2024 жылдын 1-январынан тартып Кыргыз Республикасынын өзгөчө корголуучу жаратылыш жана биосфералык аймактарында полимер пленкасынан жасалган пакеттерди жана пластик буюмдарды колдонууга жана өндүрүүгө тыюу салынат. Тыюу салуу жана чектөөлөрдү бузгандарды айыпка тартуу сунушталууда. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Рахатбек уулу, Урмат Долдурбек уулу, Талас шаары.